Балада эмне күнөө? Атасы апасы үйрөтпөсө, коом үйрөтпөсө, билбейм, бала бакча, мектеп үйрөтпөсө, балада эмне күнөө? Мамлекетте иштеген адам кыргызча билиш керек. Кинону Кыргызстандын ичинен көрсөтөм десең, астында кыргызча субтитр кетсин. Кыргыз тилинде жалгыз эле Кыргызстан сүйлөйт да. Ошону эске алып саясат жүргүзүш керек болгон. Шаарда адам эртеден кечке убакыты ошол билим менен алек, айылдагы адамдар айыл оокат менен алек болгондуктан баары шаарда билим деңгээли башкача да. Тест менен баланын билимин текшере албаган нерселер бар. Креативдүүлүгүн, өз оюн жакшы билдире алганын, ага башкача экзамендер керек, тест эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров болмокчу. Элдар мырза, кош келипсиз. Саламатсызбы? Бүгүн сиз менен кыргыз тилинин айланасындагы көйгөйлөр тууралуу сөз кылсак деп турам. Жогорку кеңеш кыргыз тил боюнча, мамлекеттик тил боюнча мыйзамды кабыл алды. Анын арасында бир аз ызы чуу болду, талкууга жем болду десек болот. Айтсаңыз, эмне үчүн ошо кабыл алуудагы мыйзамда кандай көйгөйлөр болду, кандай тоскоолдуктар болду, бизге ал мыйзам керек беле? Эми кыргыз тил жөнүндө мыйзам мындан бир 2 жыл мурун кабыл алынса керек. Жалпы мындай кыргыз тилдин статусун күчөтүү үчүн кыргыз мамлекетинен. Анан биз жакында кабыл алган мыйзам, ал жердин негизги маңызы мамлекеттик кызматта иштегендин баары, депутаттын баары, эл өкүлдүн баары кыргызча билиш керек. Экзамен тапшырышат жана кыргыз тест. Кайсы деңгээлде билиш керек экенин биз так бекиткен жокпуз, аны Кабмин өзүнүн токтомдору менен бекитет, бирок баары билиш керек деген. Эми ошонун үстүнөн бир аз талкуу болду окшойт. Билбей деле иштей берсе болот, мурункудай деле болсо болот деген, бирок мен жеке оюм билиш керек. Анткени сен мамлекеттик кызматта иштесең, Кыргызстандын 70-80% эли кыргыз эли болгондуктан сага келип кыргызча маселе менен кайрылса, сен ага жооп бере албасаң, эми бул мындай туура эмес нерсе да, бул адилетсиз нерсе мамлекеттен. Ошон үчүн баары билиш керек, бул нормалдуу эле нерсе деп ойлойм. Анан кыргыз тилин кыргыз мамлекети колдобогондо ким колдойт деген суроо да болгон. Ошол эле ал жерде мен эч кандай деле. Ал жерде бир аз тоскоолдуктар дагы болуп атпадыбы башында, каршылыктар, ошол эмне себептен андай болуп атты? Эми жана класстан класска отуруп атканда окуучулар кыргыз тил экзаменин тапшырыш керек. Тапшырбаса өтпөй калат кийинки класска деген ал жагынан жок. Тапшырат, бирок ал класстан класска секиргенге таасир этпейт деген вариант кабыл алынды. Мен ойлойм, ал деле туура. Анткени балада эмне күнөө? Атасы апасы үйрөтпөсө, коом үйрөтпөсө, билбейм, бала бакча, мектеп үйрөтпөсө, балада эмне күнөө? Баланы биз үйрөтө тургандай тилди чөйрө түзүп беришибиз керек. Ал уже жоопкерчилик бизде. Баланы эч качан күнөөлөгөнү болбойт. Бирок мамлекетте иштеген адам кыргызча билиш керек. Кыргыз тилин үйрөнүүдө бизде орток бир методология жок деп айтылып келет да. Анын себеби эмнеде? Мамлекет жетишерлик деңгээлде көңүл бурбайбы же ошондой программаларды иштеп чыкпайбы? Методология бар, мен оюмча. Билим берүү министрлиги баары бар, бирок канчалык ошонун баары заманга жооп берет, канчалык эффект берет деген суроо бар да. Мисалы, Казакстанда сиз киного барсаңыз, ар бир кино астында казакча субтитр кетет да. Бизде барсаңыз эч кандай андай нерсе жок. Мен ойлоп атам, бизге ошондой мыйзам кабыл алышыбыз керек. Эгер бир кайсы кинону Кыргызстандын ичинен көрсөтөм десең, астында кыргызча субтитр кетсин. Кинону мейли орусча көр, англисче көр, каалаган тилде көр, бирок астында кыргызча субтитр кетсе, бул мен ойлойм, кыргыз элинин башка тилдерди үйрөнүүгө да чоң салым болот да. То есть ушуга окшогон моменттер бар. Кыргызча мультфильм кетип атса, кичинекей балдарга астынан да кыргызча субтитр кетсе, мен ойлойм, балдарыбыз уже автоматически окуй берет дагы, тил үйрөнүп кетет балачы, байкабай эле өзү. Кино жөнүндө айтып калдыңыз, ошондо бизде интернеттен кыргыз тилин үйрөнөйүн десе, чет элдиктер болобу же өзүбүздүн эле жана кыргыз тилин билбеген жарандар болобу? Интернетте жанакындай окутуучу
сабактарды окутуучу бир мындай контенттин жок экенин байкасак болот да. Кыргыз тилин үйрөтүү боюнча дагы негизи эле кыргыз тилинде мындай сапаттуу бир контенттин жоктугу болуп атат. Бул жерде эмне кылсак болот? Эми мен ошондо биринчи окууда тил өтүп атканда айткам, биз бул мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Себеби эмнеде? Себеп мисалы орус тили, кытай тили, англис тили, араб тили, испан тили, индус тили, бул тилдерди 100 миллиондогон эл сүйлөгөндүктөн бул жерде атайлап бир каржылоо кереги жок. Атайлап бир аракеттер кереги жок. Бул тилдердин мындай айтканда түбөлүктүү жашаш үчүн. Кыргыз тилди аз эле эл колдонгондуктан эми биз 7 миллион элбиз. Муну коммерциялык максат менен көп деле эч ким продукция чыгарбайт. То есть өзүнөн өзү өнүгүп кетчү эмес, демек мамлекеттик каржылоо керек. Муну көп жыл мурун деле айтканбыз. Мисалы ошол эле УТРКга бир акча берсе болот. Ошол акчага ким кыргызча жакшы контент жасаса, мультфильм, сабактар, бир конкурс сыяктуу кылып, ошолорго акча берип, мүмкүн УТРКнын ичине кабинеттерди берип, бир жабдыктарды берсе, мен ойлойм бул кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым болот. То есть биз атайлап буга көңүл буруп, каражат бөлбөсөк, бул өзүнөн өзү жашап кетиш кыйын. Анткени кыргыз тилинде жалгыз эле Кыргызстан сүйлөйт да. Ошону эске алып саясат жүргүзүш керек болгону. Кыргыз мектептердин орус мектептерге салыштырмалуу, орус класстар болобу, орус мектептери болобу салыштырмалуу саны аябай эле аз да. Өзгөчө могу шаар жерлеринде. Бул жерде суроо талаптын жоктугунан ошондой чыгып атабы же бизде ала жоктон ошондой, кандай мамлекет ошондой суроо талап жоктугунан деп айтсак болот. Эмне себептен? Анткени кыргызча окутуу деңгээли орусчага караганда төмөнүрөөк. Анын да бир топ себептери бар. Кыргыз тилиндеги китептер. Китептердин сапаты жана башкасы жетиштилиги ошол жерде маселе бар. Мугалимдердин деңгээли бар, кыргызча күчтүү сабак берген мугалимдер, бирок орусча көбүрөөк. Анан биз 70 жылдан ашык Совет Союзунда жашап келдик. Кыргыз тилин өнүктүрөм дегендин баарын 30 жылдары баары репрессияга кеткен. Касым Тыныстанов алфавитти ойлоп таткан адам баш болуп, баары атууга кетип калган. Ар бир чоң шаарларда кыргызча бир эле мектептен бар болчу. Мисалы Бишкек шаарында 5-мектеп, Токмок шаарында 5-мектеп, ушул сыяктуу ар бир шаарда болгону 1-2 эле кыргыз мектеп бар болчу. Кыргыз мектептер болгону айылдарда болчу. Айылдарда билим берүү деңгээли шаарга караганда төмөн. Анын деле бир табигый себеби бар. Анткени шаарда адам эртеден кечке убакыты ошол билим менен алек, айылдагы адамдар айыл оокат менен алек болгондуктан баары шаарда билим деңгээли башкача да. Ошонун баарын эске алганда мен ойлойм акыркы 100 жылга кыргыз тилиндеги билим берүү системасына көңүл кыйла эле аз бөлүнгөн. Керек болсо 100 жыл мурун бул тил атайла басмырланган. Мындай айтканда Совет Союзунун же Орус империясынын бир империалдык саясатынын себебинен басмырланган. То есть биз азыр жакшылап аракет кылбасак, тилди кайра мындай заманбап эл аралык деңгээлге көтөрүш үчүн, эл аралык дегенде ошол кыргыз тилинде сапаттуу китептер, илим, контент пайда болуш үчүн биз буга жакшы иштешибиз керек да, күнү түнү көп акча бөлүпчү. Болбосо биз муну кылбасак, биздин ордубузга муну бирдей эл кызыктар эмес кылгангачы. Эгерде 100 жыл мурун мисалы жогорку жактан ошондой суроо талап болсо, азыр эмне тоскоолдук болуп атат өнүктүрүүгө? 100 жылдын жыйынтыгы болуп атат. Мисалы мен деле бала бакчаны деле, мектепти деле жогорку окуу жайын бүт орусча окугам. Кыргыз тилинде мен китептерди болгону бир 15 жыл мурун эле окуп баштадым окшойт. Бир 30га толгондочу. Анткени ага чейин биринчиден кыргызча китептердин саны аз болчу. Азыркы бир канча кыргызча мындай айтканда типографиялар, эмелер, издательстволор чыгарып атат да. Которуп атат жакшы китептерди кыргызчага. Эми саны менен алганда ал деле аз, бирок бар. Мурун окуйын десең деле жакшы китептер жок болчу кыргызча.
Кадр маселесин козгоп калбадыңызбы? Бизде кыргыз тилинен сабак берем, кыргызча сабак окутам деген жанагы абитуриенттер, студенттер бизде азыр аябай сирек кездешет да. Анан бизде негизи эле жогорку окуу жайларда кадр даярдоо маселеси кандай абалда? Оңозчу. Эми кыргызча бизде ким окуйт? Мугалим болом дегендер кыргызча окуйт. Кыргыз тилчилер, тарыхчылар ошолор кыргызча окуйт. Калган адистер көбү кыргызча окубайт. Эми айтишниктер көбүнчө англис тилге басым кылат. Калган көптөгөн сабактар бизде орус тилинде өсөт. Эми бул 100 жылдын жыйынтыгы менен ошондой болуп келатат. Кыргыз тилин күчөтүш үчүн биринчиден мектептерге биз эң акыркы жакшы ыкма менен жазылган китептерди, мисалы азыр Сингапурдун китептерин билим берүү министрлиги кыргызча адаптация кылып, биринчиден 4-класска чейин тараткандат мектептин баарыначы. Ушуга окшогон ишти биз бүт класстарга, бүт сабактар боюнча кылып чыгышыбыз керек. Дүйнөдөн эң акыркы жакшы китептерди чогултуп, ошолорду кыргызчага адаптация кылып, которуп мектептерге таратсак, кыргыз тилинде акыркы деңгээлдеги мындай сапаттагы, жакшы сапаттагы билимге балага окуганга мүмкүнчүлүк болот. Биз биринчи кадам ушуну кылышыбыз керек. Жок дегенде. Анан ошолорду ошол кыргызча окуталган күчтүү мугалимдерди сапатын көбөйтүш керек. Анын үчүн мугалимдин айлыгын көтөрүш керек. Мисалы, бийик тоолордо мугалимдин айлыгы көбүрөөк, 1800 өнүндө. Ошол жерде сабак берем дегендерге мугалим кызыктар, анткени мугалим айлык жакшы, 30-40 миңден айлык бар. Бирок жалпысынан адыр мугалимдин айлыгы төмөн, 25-26 миң орточо. Биз ошону бир 5-10 миң сомго которсок, мугалимдин кесиби мындай айтканда престиждүү болуп калат. Анын үстүнөн кыргызча сабак берем деген мугалимдердин саны да көбөйө баштайт да. Сапаты күчтүүрөөк, мындай айтканда отличниктер мугалим боло баштайт. Мисалы, Финляндияда эң чоң айлык мугалимдики экен. 5-6 миң евро экен мындай. Башка кесиптерге караганда мугалимдин айлыгы өтө жогору экен, бирок мугалим болуш үчүн жок дегенде мындай айтканда PhD болуш керек экен, доктор. То есть мындай жөнөкөй адам мугалим боло албайт. Ал билим деңгээли өтө жогору гана адамдар мугалим болот. Биз деле Кыргызстан ошол тарапты көздөй кетишибиз керек, саясатты, ошол тарапты көздөй. Эми дароо эле жете албайбыз, бирок мугалим жакшы болсун, айлык жакшы болсун деген принципке көчүш керек. Айлык жакшы болсун, ошондо мугалим да жакшы болот. Ал эми окуп аткан кезде ошол атайын кыргыз тилин сабак берүүчү мугалимдерге атайын гранттарды бөлүп берип, балким кызыктыруучу бир кадамдарга барса болобу? Болот, аны деле кошсо болот. Жалпысынан мугалимдин кесиби престиждүү кылсак, эми кыргызча мектептин баары айылдарда. Балким айылда сабак берген мугалимдерге жанагы бийик тоо сыяктуу бир коэффициент кошсок, автоматтык түрдө ал жерде айлык жогору болот. Бирок кыргыз тилде сабак берген мугалим да өзү күчтүү болгондой бир талаптарды коюш керек да. Ошондо кыргыз тилинде билим деңгээли, то есть китеп жакшы болот, мугалим жакшы болот, автоматтык түрдө баланын билими да өсөт. Кыргыз тилдин деңгээли да өсөт. Бул бирликтүү саясат болуш керек. Сиз жакында эле айтып кеттиңиз, жанагы жалпы республикалык тестирөөнүн жыйынтыгын карасак, алтын сертификаттардын арасынан көбүн ошо орус тилден тапшыргандар алып кетишти, кыргыз тилден тапшыргандар албай жатышат деп. Мен бул маселе жөнүндө кабарым жок эле. Анткени мен эч качан ЖРТ тапшырган эмесмин. Биз мектеп бүткөн кезде ЖРТ жок болчу. Мен 98 бүткөм, ЖРТ 2003 келсе керек эле да, Кыргызстан системасына. Анан муну мен депутат болгондо былтыр мага ушул көп эмелер жаза баштады. Биз кыргызча ЖРТни тапшыргыбыз келбейт, анткени сапатсыз депчи. Анан мен комиссия чогулттум. Комиссия дегенде ошол кызыккан депутат, өзүм фракциялаш депутаттар, анан ошол кыргызча ЖРТге даярдаган мугалимдер 10-15 мугалим. Математика, география, тарых, кыргыз тил мугалимдерин көп чогултуп, биз ошол биздин ЦОМого тестирлөө борборуна барып жолуктук. Анан алар өзүнүн претензиясын айтты биз тараптан. Мына кыргызча тест сапаты ойдогудай эмес. Өтө оор жагы которулган. Мындай түзмө-түз кыргызча жазылган эмес, орусчадан которулган, которууда сапатсыз. Анан окуучулардан, тест тапшырган окуучулардан көп комментарий келди менде. Жүздөгөн комментарийлер бар ал теге соц тармактарда.
Көбүнчө кыргыз тилиндеги ЖРТнин сапатына көптөгөн эмелер бар да, мындай талаптар. Бул ойдогудай эмес деп, анан бул бир. Анан экинчи нерсе, кыргыз тили өзү орус тилге салыштырмалуу биздики башка тил да. Орусча спит десек, кыргызча уктап жатат дейбиз. Ошентип отуруп, например, кыргызча текст, орусча текст 170 сөздөн турса, кыргызча текст ошол эле текст 230 сөздөн турат экен. Биз мындай санап чыктык сөзмө сөз. Бирок балдарга бирдей убакыт берилет. Анан бирдей убакыт менен бирдей алтын сертификат берилет, мындай айтканда приз. Айтып атат, бул атлетсиздик. Мисалы быйыл 37 000 адам кыргызча тапшырыптыр ЖРТни. Биз ошол 37 000 адамдын ичинен алтын сертификаттарды өзүнчө берели. 24 000 адам орусча тапшырып. Буларды өзүнчө. Анткени 170 сөздү окуп чыккыча, анан 230 сөздү окуп чыкса, эки башкача убакыт кетет. Макул, сага 2 саат, сага 3 саат деп бере албайбыз. Экөөнө тең 2 саат берели, бирок буларды өзүнүн ичинен биринчилерди тандайлы, биякта өзүнүн ичинен. Адыр андай эмес. Адыр жалпылап алып 50 сертификат жалпылап берилет. Тарыхты карасак, акыркы 15-20 жылда 50 алтын сертификаттан бир жылы максимум 5-6 эле кыргызча тапшыргандар болуп тура. Калган жылдары 1ден, 2ден, 3дөн эле. Мындай айтканда 90-95% орусча тапшыргандар алат экен, анткени жанагындай себептер бар. Биз болгону ошол бөкүгө бөлүп койгула десек, министрликтин жообу жок, биз ага макул эмеспиз. Бизде баары сонун, биз идеалдуу иштеп жатабыз. Тексттерде проблем жок. Биз комиссия түздүк, комиссиянын жыйынтыгы баары сонун экен. Комиссиянын тизмесин карап чыксам, ал ошол эле бүт эле министрликтин кызматкерлери, ал албетте министрге жок дей алышпайт. Үстүнөн эмне десе ошону чыгарышат. Жок, андай болбойт деп, биз азыр депутаттардын позициясы башка. Биз спикер баш болуп айттык. Силер бир жылда биз силерге сунуштадык. Маселени чече албасаңар, анда бул чече турган адамды алмаштыргыла. Андай болбойт. Демек бул силер кыргыз тили үчүн күйбөсүңөр, анда ким күйөт? Кыргыз тили үчүн күйбөгөн адам бул тармакта такыр эле иштебеш керек деген мен ойлойм, ошондой болуш керек саясат. Демек бул жыйынтык бир эле бул жылдык эмес, бул Бул систематикалык акыркы 15-20 жылдан бери. Эми биринчи жылдары мен түшүнөм. 2003 ЖРТ жаңы келди, бул негизи эле жаңы система, муну баары түшүнгүчө кетти, бир 5 жыл кетти, 10 жыл кетти. Бирок андан кийин уже баары түшүнүктүү болду. Анан 15 жылдык статистика бар. Эми адам көрүп, ошондон бир жыйынтык чыгарып, бир нерсени кылыш керек эле. Булар жок, бизде баары сонун. Кыргызча окугандар, орусча окугандарга караганда билими төмөн болсо бизде эмне күнөө дейт. Бирок андай маселе жок. Мисалы бир эле бала кыргызча тапшырса, орусча тапшырса, биз текшердик, тесттен айырмасы 15-20 балл. Кыргызча 200 балл алса, орусча 220 балл алат. Анткени тесттин сапатында маселе бар, которушунда маселе бар. Эми мен айтпайм, мисалы мен азыр ошо кыргыз ЦОМонун директор кылып койсо, мен деле кыргыз тилди дароо өнүктүрө албайм. Ага убакыт керек, адистер керек. Анын үстүнөн көптөгөн иштеш керек. Бирок жок дегенде бөлүп коюш керек да башында. Эгер ошону кыла албасаң, анда сен демек кыргыз тилди үчүн, адилеттүүлүк үчүн күйбөйсүң, анда жумушту бошотуш керек адамчы. ЖРТга даярдык курстары азыр көп ачылып кетпедиби? Анан ал жакта чындап эле мындай натыйжасын бергендер да болуп атат да. Ошон үчүн сизге сурагым келип атат. ЖРТнин суроолору биздин мектеп программасына канчалык деңгээлде дал келеби? Эми ал кыргыз тилге тиешеси жок эмес, тиешеси жок, ал өзүнчө суроо. Мисалы, мага кээ бирлер жазды да, анда вообще эле ЖРТны жоюп салды. Мен ЖРТ жок заманда бүткөн мектептичи. Анда университеттерде ушунчалык чоң коррупция болчу. $1000 доллар төлөмөйүнчө сен кире албайт элең. Билимиң жок болсо деле, акчаң болсо любой университетке кире берсиң. Билим барлар кире албай калчу. Ошон үчүн ЖРТ бул айла жоктун иши болгон да. Ошол коррупция жогорку окуу жайларга өтүп атканда коррупцияны жок кылыш үчүн жалпылай бир адилеттүү система деп кабыл алынган. Мен ойлойм ЖРТ керек. Бирок канчалык сабакка туура келет, келбейт, сиз айткандай ал суроо бар. Мүмкүн 11 класста жана аналогия сабагын киргизиш керек, башка сабактарын кошуш керек, логика, мындай айтканда тестке, ЖРТга көбүрөөк даяр болуш үчүн мектеп программасын өзгөчө акыркы 1-2 жылда бир аз ЖРТга жакындатып коюш керек. Ага мен макулмун. ЖРТ негизи эле биздин окуучулардын чыныгы билим деңгээлин көрсөткүчү деп айта аласызбы?
100% эмес. Бирок 60-70% мен ойлойм туура эле келет. 100% эмес, анткени тест менен баланын билимин текшере албаган нерселер бар да. Креативдүүлүгүн, өз оюн да жакшы билдире алганын, ага башкача экзамендер керек, тест эмес. Бирок андай универсалдуу бир учурда 50 миң, 100 миң адамды антип экзамен өткөзүш кыйын болгондуктан тест бул бир универсалдуу ыкма сыяктуу болду. Эми 100% эмес, мен оюмча 60-70% бул туура эле билимди аныктайт. Анан акыркы жыйынтыктоочу суроо негизи эле кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча бизде мамлекет тарабынан кандай чаралар, кандай кадамдар жүргүзүлүш керек, иштер жүргүзүлүш керек? Кыскасы, муну экинчи, үчүнчү орунга койбош керек, муну биринчи орунга коюш керек. И көптөгөн каражаттарды бөлүп, муну токтобой кыла бериш керек. Бир 5-10 жылдык бюджетти кабыл алып, тынбай кыла бериш керек. Ошондо жыйынтыгын көрө баштайбыз да. Рахмат Илдар мырза, келип бергениңиз үчүн. Бүгүн биздин конокто Жогорку Кеңештин депутаты Бакиров Илдар болду. Илдар мырза, рахмат сизге. Сиздер болсо видеого лайк басып, комментарий жазып, астына бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Жакшы турыңуз. Сиздерге рахмат.